Ош шаарында күнүгө 150 бодо мал, 200дөн ашык кой эчки союлат. Бирок касапканалардын абалы талапка жооп бербейт. Дээрлик бардыгында санитардык эрежелер сакталган эмес. Биз учурда Кара Суу районундагы мал союлуучу цехтердин биринде турабыз. Бул жерде санитардык эрежелердин бардыгы бузулган. Имараттын дуалдары кир, саркынды суулар, акча арыктардын бардыгы таштандыга толгон. Дал ушундай шартта союлган малдардын эттеринин бардыгы соода түйүндөрүнө түшөт дагы эл пайдаланат. Ош шаарында 7 касапкана болсо, алардын баарынын абалы көңүл атарлык эмес. Мал союлган жайларды жакшылап текшерип чыкса, кылмыш ишин козгоого да негиз бар дейт Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын башчысы Кумарбек Исаков. Бул цехтер жакында эле ачылып иштеп калган жок. Бери дегенде 20-25 жылдан бери ушундай шартта мал союлуп, базарларга таратылат. Бирок касапканалардагы антисанитардык абалды жөнгө салууда мамлекеттик органдар алсыздыгын көрсөтүп келет. Анткени мал союлуучу цехтердин шартын ветеринарлар жакшы билгени менен кескин чара көрүлүп, жабылган эмес. Бөлүмени мындай жакыныраак жооп бере турган жерде мал союучу жай уюштурулбаганына байланыштуу аргасыздан биз буларды, что үйүнө союлуп кетпесин деп, аргасыздан мүмкүнчүлүк берип, мындай предписанияларды берип, наказанияларды берип азаздан жүргүзүп келгенбиз да. Мына ошол талап мына бүгүнкү күнгө келип токтолду да. Себеби дегенде бул мал союучу жайлар биз каалайбызбы сөзсүз түрдө Ош шаарынын калкы жашаган жерден 1000 метр алыстыкта биз жайгаштырышыбыз керек. Шаардагы мал союлуучу цехтерди эл жашаган аймактан көчүрүү демилгеси былтыр ноябрь айынан бери көтөрүлө баштаган. Мекемелер аралык түзүлгөн комиссия касапканалардын абалын текшерип, быйыл май айында бардыгын жабуу чечимин чыгарган. Бир жума мурда цехтер жабылып, инспекция тарабынан мөөр басылган. Бирок учурда касапканаларда иш кадимкидей өз нугунда уланууда. Ветеринарлардын текшерүүсү, катышуусу жок эле мал союлуп жатканына күбө болдук. Любой бирок кан чыгат, уну ичи түшөт. Бизде бул адаттагы эле көрүнүш. Сиздер мал союлуп жаткан учурда келип калдыңыздар. Эми бул шоколад чыгарып жаткан цех эмес, же басмакана эмес. Мал союлган жерде кан болот. Малдан чыккан биологиялык таштандылар болот. Аларды чыгарбай союлбайт. Мал союлуп бүткөндөн кийин тазалап коебуз. Башка жактарга салыштырмалуу таза. 25 жылдан бери иштейбиз. Бир да жолу оору сыркоо чыккан эмес. Бул жактан чыгып Ош шаарындагы жана Кара Суу районундагы 5-6 цехке бардык. Дээрлик бардыгында абал бирдей. Мал асылып союлганы менен ичеги карындары жерде эле тебелендиде жатат. Ал жакта таштанды салынуучу челекте турат. Касапкананын ичиндеги жыттан адамдын башы айланат. Жумушчулардын санитардык кетепчеси тууралуу сөз кылып деле кереги жок. Очистительный сооружение деген жок. Очистительный сооружение деген бул ошол мисалы үчүн ушул союлган малдын отходдору да, мындайча айтканда, отходдору, ошондон чыккан жанагы залалдуу нерселердин бардыгы ошол өзүнчө очистительный сооружение бар, ямада сакталып, ошол жерде тазаланыш керек да. Ал жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Ал эми аргасыздан түзүлүп алган убагында, ошол менен ошого уруксат берилип, ошол убакта иштелип келген. Айрым цехтер таза суу менен камсыз болгон эмес. Арыктагы сууну пайдаланышат. Кээ биринде окуучу балдар иштеп жатканына да күбө болдук. Сен не болуп иштейсиң там? Шарында кирбеп кетти деген чыкпы. Справкаңар барбы, өткүнчүңөр? Бул жактан союлган малдын эти Ош шаарынын базарларына таратылат. Андыктан кардарлар эттин сапаты боюнча өздөрү жыйынтык чыгарса болот. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.